Аялы ойношу менен кайнатасына кармалып калган жигиттин арманы. Бүгүн жогорку кеңештин имаратынан чыгып бараткан учурда депутат Медиралиевке кайгыга баткан жаш жигит кайрылып көзүнө жаш алып, жүрөктө өйгөн тагдырын айтып берди. Бул тууралуу эл өкүлү социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жигит өзүн Эмиль деп тааныштырып, Ош облусунун Кара Суу районундагы Отуз Адыр айылынан экенин билдирди. Учурда Орусияда эмгектенип жүргөн ал 2024-жылдын 31-августунда болгон кайгылуу окуя тууралуу айтып берди. Эмилдин айтымында ал чет өлкөдө иштеп жүргөн маалда жубайы башка эркек менен мамиле куруп жүргөн. Алардын мамилесин анын атасы, кайнатасы байкап калып, элге айтып коет деп кооптонгон аял жана анын ойношу ал кишини мыкаачылык менен өлтүрүп салышкан. Аялым мени алдады, макул дейли, бирок жок дегенде атамды өлтүрүшпөй эле койбойбу деп ызаланып сүйлөдү Эмиль. Бул кылмыш боюнча иш бардык инстанциялардан өтүп, жогорку сот жакында акыркы чечимин чыгарган. Аял жана анын шериги 15 жылга эркинен ажыратылды. Бирок Эмиль мындай чечимге канааттанбай, эмне үчүн өмүр бою же өлүм жазасы берилген жок деп ачууланып турат. Буларды жөн койбойм. Эл аралык сотко чейин жетем. Эмнеге ушундай зөкүлөргө өлүм жазасын киргизбейсиңер деп көз алаңдап кайрылды. Депутат Медиралиев сот чечимине жогорку кеңеш кийлигише албай турганын түшүндүргөнүн белгилеп, бирок бул тагдыр өзүн терең ойлондурганын жазды. Кээде чын эле ойлоносуң, мүмкүн оор кылмыштар үчүн айрым категориялардагы өлүм жазасын кайтаруу маселеси коомчулуктун талкуусуна коюлушу керектир. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, кылмыш жазасынын оор түрлөрүн калыбына келтирүү темасын кайрадан күн тартибине чыгарууда. Булак Бия Кирж. Депутат кармалган аткаминердин 100 батири бар экенин айтты. Жогорку кеңеште депутат Медиралиев учурда абакта отурган аткаминерлердин Бишкекте 100 батири бар экенин билдирди. Эл өкүлү мамлекеттик кызматта иштеп байыгандарды текшерүүнү сунуштады. Булак Арча медиа. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерди ойденги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600 өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Ипотекага кезек эми түндүк аркылуу онлайн турсаңыз болот. Каныбек Туманбаев эл менен жолугушууда билдирди. Президент Садыр Жапаровдун санариптештирүү боюнча тапшырмасынын алкагында мамлекеттик ипотекага түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн түрдө кезекке туруу мүмкүнчүлүгү ишке ашты. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында мурда кезекке турууда документтерди чогултуп, кол менен толтуруп көп убакыт коротушчу. Эми болсо баары жеңилдеди. Болгону 2-3 мүнөттө бардык маалымат автоматтык түрдө толтурулат, жада калса жубайыңдын макулдугу да тиркеме аркылуу ыңгайлуу жана мыйзамдуу жол менен бериле алат. Бул жарандар үчүн шарттарды жеңилдетүүгө багытталган дагы бир реалдуу кадам. Президенттин тапшырмалары ыраттуу аткарылып, мамлекеттик кызматтар элге жеткиликтүү болуп баратат, деди ал. Өзүнүн чоң баланы көтөрүп жапкан аксылык кыз көпчүлүктү суктандырды. Интернеттеги социалдык тармактарда өзүнүн салмагы чоң баланы күрөштө көтөрүп жапкан кыздын видеосу тарады. Видеодон көрүнгөндөй бала кызды жыгууга аракет кылып майнап чыккан эмес. Тескерисинче кыз баланы так көтөрүп өзүнөн ашырып жапкан. Ал видеосунан кийин кыз өзү жөнүндө кыскача видео тарткан. Менин атым Жаңыл Мырза, кыргызымдын кызы болом. Келечекте дүйнөнүн чемпиону болом, деди балбан кыз. Мелдешти көрүп отургандар кызды кол чаап кубатташкан. Комментарийде да Жаңыл Мырзанын жеңишин эл жылуу кабыл алып, дүйнөлүк чемпиондукта кыргыздын атын чыгарчу кыз деп мактоолорду жазып жатышат. Видео Аксы районунун Үч Коргон айыл өкмөтүндө Курман айт майрамына карата өтүлгөн спорттук иш-чарада тартылган.
Милиция кызматкеринин майып жараңга жардам бергени алкоого татыды. Кечээ 10-июнда Бишкектин Борбордук стадионунда өткөн футбол беттешинде милиция кызматкеринин мүмкүнчүлүгү чектелген балага берген жардамы коомчулукту суктандырды. Интернет колдонуучулардын бири бул учурду сүрөткө тартып алып, ыраазычылык билдирди. Кечээ футболдук беттеште жагымдуу учурга туш болдум. Мен үчүн бул жоокердиктин белгиси. Мүмкүнчүлүгү чектелген баланын бут кийиминин боосу чечилип калыптыр. Ал отуруп оңдоп алууга мүмкүн эмес эле. Анткени киши көп, отургучтар бош эмес. Ушул учурда коомдук коопсуздукту карап жаткан укук коргоо кызматкерлеринин бири ойлонбой туруп отура калып боосун байлап узатты. Беттештен кийин барып милиция кызматкерине ыраазычылык билдиргим келген, бирок жетишпей калдым. Ыраазычылык сага, бейтааныш милиционер, деп жазды колдонуучу. Бишкекте жарандан $4000 талап кылган тергөөчү менен прокурордун жардамчысы кармалды. Бишкекте опузалап акча талап кылган укук коргоо органдарынын кызмат адамдары кармалышты. Бул тууралуу бүгүн 11-июнда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой 7-июнда мыйзамсыз иш-аракеттерге бөгөт коюлду. Ленин райондук милициясынын улук тергөөчүсү Ленин районунун прокурорунун жардамчысы менен сүйлөшүп алып, кылмыш иши боюнча маселени оң чечкендиги үчүн жарандан $4000 опузалап алган. Белгиленгендей, тергөөчү аталган сумманы прокурордун жардамчысына өткөрүп берип, андан кийин экөө тең ыкчам кызматтар тарабынан дароо кармалды. Баңгизат колдонгон 2 эркек 2 өспүрүм кызды зордуктаганга шектелип кармалды. Москвада баңгизат колдонгон 2 эркек 2 өспүрүм кызды зордуктаганга шектелип кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 6-июнда Марина Икароша көчөсүндө 2 эркек киши өспүрүм 2 кыз менен жолугуп, унаанын ичинде баңгизаттарды колдонушкан. Андан кийин алар батирге барышып, кыздарга сексуалдык зомбулук көрсөтүшкөн. Москва шаардык тергөө комитетинин басма сөз катчысы Юлия Иванованын айтымында 2 шектүү камакка алынган. Азыр тергөө жүрүп жатат, окуянын бардык жагдайлары такталууда.